Assalamu alaikum, Kırgız elim amansыздарбы? Бүгүн 1 ноябрь 2023 жыл. Баткен обласынын Карабак айылында бүгүнкү күндө 11 баш нопас кармалып калган. Тажикстанга өтүп жаткан жерден биздин чегарачылар кармап алган. Алла разы болсун. Биздин чегарачыларга Аллахым күч кубат берсин. Азамат биздин чегарачылар ушинтип контрабандисттерди кайра кармай берсе, булардын иши, мен ойлойм, токтоп калат. Булар контрабандисттердин көзүнө өтө май басып калган окшойт. Булар өткөрүп жаткан жерде үстүндө стелбада чоң камера бар. 20 метр наракта дагы чоң камера бар. Билбейм, булар ушунчалык акчалар көбөйүп калганбы, же мамлекетти тоотпостукка салганбы, ушундай да. Бирок тилекке каршы нопаздардын эгеси азыр аныктала элек качып кеткен.